Заңғыраған қоғыз тойханада екі жаштың үйлену өлпөті шаңды өтіп жатқан. Төрдегі биік секчеде тойдың себепкерлері болушқан келін менен күйеу жігіт бақыттың құшағында термелешіп, жүздерінен қубаныш төгіліп тұрған еле. Ортодо күйеу жігіттің апасы қубанышына жетін албай, туғандары менен биге түшіп бийлеп, қайра ары бері жүгіріп, құдалары менен меймандарды жайғарып жүрді. Бүгін байқұш ененің бақтысын сөз менен айтып жеткірүү қиын болчу. Анткени жаштайынан атасынан жетим қалған жалғыз уулу таянар тоосу болгон баласы аман эсен эр жетип түндүк көтөрүп жаткан эле. Тойго келген бардык коноктор, тууган уруктар ортодо күйпөлөктөп жүргөн апаны кезектешип куттуктап жатышты. Көп адамдар кыз күйөөнү суктанып да, кызганып да карап отурушту. Бирок чачтарын ак басып, жашына келип калган апаны тойдо бир адам жаман көрүп жактырбай отурду. Ал келин эле. Ал акыры чыдабай кетти да, жанында кубанычтуу отурган күйөөсүнө башын жакындатты. Жаным, апаңа бар бир ооз айтып койчу. Делдектеп ары бери жүгүрүп, бийге түшүп жыргабай бир жерде тынч олтурсун. Менин төркүндөрүм, туугандарым, досторум эмне деп атышат болду экен? Эртең эле баары артымдан айтып шылдыңдашат. Апаң мени уят кылып атат. Эгер бир жерде тынч олтура албаса, башка жерге жумшап жиберели, а бирибизди төгүп атат. Деп жалооруп шыбырады. Жигит болочок келинчегин карап күлдү да, макул болгондой ордунан туруп, бийлеп жаткан элди көздөй жөнөдү. Күйөө жигиттин келе жатканын көргөн эл ортодо бийлеп жаткан апасын куттуктаганы келе жаткан экен деп жарданып карап калышты. Бирок жигит апасынын жанына токтобостон шыр өттү да ырчылар турган аянтчага жөнөдү. Ырчыларга жетип жаңырып жаткан ырды токтоттуруп, тамаданын колунан үн таягын жулуп алды да залга кызыранып карап: "Апам кимге керек?" деп элге суроо берди да токтоп калды. Жаңы эле шаңга бөлөнүп турган чоң тойхананы өлүү жимжырттык каптады. Энелерин кыйнап тынчтык бербей жаткан балдар да кулак түргөндөй тыптынч болуп калды. Бардык коноктор, тууган уруктар, кудалар, достор күйөө жигиттин суроосуна түшүнө алышпай, дагы эмне болуп кетет дегендей тунжурап карап калышты. Элди жаман көзү менен караган жигит: "Мен сурап атам, апам кимге керек? Менин апам кимиңерге керек? Апам кимге керек?" деп кайрадан залды жаңырта бакырды. Эч кимден үн чыкпады. Аракка тоюп кызып бараткан мастар да соолуккандай жымжырт. Көп адамдар жигитке ачуусу келип иштеринен ахмак десе, бул келесоо үйлөнө албай эле жүргөн тура. Энесинен эмитен кутула албай жатабы я? Байкуш гана эне, шурун каткан эне, тукумуң үзүлгүр деп каргап жатышты. Ушул көз ирмемде бир гана келин жетін албай кубанып: Жаным десе, бул азыр эле мен айткандарымды кылып жатат. Эртең эле энесине кошуп, оңой эле башкара алат экенмин да, деп ичинен сүйлөнүп да алды. Жаңы эле дене боюн балкыткан чексиз бакыттын кубанычын бороон чапкын келип талкалап учуруп кеткендей болуп, өз уулунан башка жегендей апа байкуш турган ордунда нес болуп, көзүнөн жаш сызылып баштады. Элден айбыгып, канчалык жашырайын десе дагы, болбостон биринин артынан бири түрткөн тентек тамчылар көзүнөн от болуп, арман болуп төгүлө баштады. Өмүрүнүн жарыгы болгон, бүткүл жашоосун арнаган кара чечекей жалгыз уулунун өзүнөн баш тартып аткандай кылганына ичи ачышып ыйлап турду. Күйөө жигит жардана караган элди бийик секиде колун булгалап кубанып отурган келинчегин жана элдин ортосунда заманасы куурулуп бечара болуп турган апакесин карады да: "Апам мага керек, апам мага керек" деп кыйкырды.
Анан колундагы жаң эле тагылган нике шакеген булкуп чечти да келинди көздөй кыргытып, "Мен сага талак бердим" деп айтты да апасына кучагын жайып, жетип кучактап ыйлап, колунан жетелеген боюнча тойканадан кетмекчи болду. Эстерине келип, түштөрүнөн ойгонгондой келиндин жакындары, туугандары ызы-чуу салып, күйөө жигитти жолунан токтотмокчу болушту. Бирок күүлөнүп алган жигит эч кимсине баш бербей босогого жакындай берди. Акыры кыздын атасы жигитти токтотту да эмне болгонун түшүндүрүп берүүнү талап кылды. Жигит болгон окуяны баштан аяк түшүндүрүп айтып берди да туруп калды. Кыздын атасынын жүзү жаркып, ызылдаган туугандарын катуу айтып жаактарын басты да күйөө жигитти катуу кучактап, "Эх, чиркин, сендей уулду тарбиялаган апакеңе 1000 ирет алкыш айтып таазим кылам. Айттың, сендей күйөө балам болгондо эч арманым болбос эле. Бирок мендей кызына тарбия бере албаган жаман атаны кечир балам. Ак жолуң ачылсын" деп жигитке ыраазы болуп, апасы экөөнө рахмат айтып, батасын берип өзү узатып жиберди. Элдин баары көздөрүнө жаш алып, эне менен баланы суктана карап, узатып карап турушту. Окуя бир жээндин аманаты китебинен алынды. Ыйман нуру. Достор, бул видео сиздерге жакты деп үмүттөнөм. Эгерде чындыгында ушундай болгон болсо, анда бул видеого лайк басып, өз ой пикириңиздерди комментарийга калтырып, бул видеону башка досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө сак аман туруңуздар.